немеден Мизаканын бейесинин балдарынан Мизака сарат коюп, бир июндарда туулган кулун Мизака ортоктук бир балага сатканынан андан мен алдым да Сарбакта сарылардан Мизаканын коросунан чыккан болду. Таза эле айгыр экен го. Туугандар, мынакей Барпыда жанагы жакшы тай саткан Чыңгызга дагы бир Сарыбулакта сарылардан тай келиптир. Азыр эле видеосунда кошуп койдум, биринчи эс берген маалыматты. Июнга барып туулду деп атат, эмне деп атат. Анан жана буну жакшы көрүп 5-6 айлык мезгилинде кышта эле үйрөтүп жаш балдарга мингизип койгон экен. Бул чоңой зат жетпейт деп тамашалашып айтып өткөн. Анан кличкасын айгыр экен бул. Кличкасын ок деп койдук. Ок жетпес ок деп. Ок тайдын дареги Барпыда турат. Баасы 110 000 сом кеми бар. Ошол Сарыбулактагы сарылардын балдарынан экен туугандар. Оны жерин портерге алып алыптыр. Анан көргүлө дейт. Бүгүн келиптир, элге салып көрсөтүп коеюн бир. Болбосо кичине бакмалап дагы чыгарамын дейт. Эгер азыр келишсек азыр берем дейт. Линия тектүү кыргыз жылкысын издегендерге мына таратып коюңуздар. Кечкиракта экен. Калган маалыматтары телефон номерде болот. Номерларды калтырып коемун. Өз дагы тумшук башы, түсү өтө керемет экен. Жашына жетелеги туяктарынан деле билинип турса керек. Кичке колонун туягында болуп. Туяктарда тик бийик экен. Тумшук кабак башы эми өсүп кетсе керек. Бирок зирек, чыйрак өтө жанандай тай экен. Терсектери дагы чоң экен бирок. Жактары соору. Бир туяк ак экен. Туугандар, тайдын дареги Жалал Ата буласы Сузак району Барп айылында турат. Кимге жакса кабарлашыңыздар. Жүндөрү эми түшө баштаган экен түлө. Жакынырактан да тартайын. Мага жаккан жери баягы мингенде жана болору башынан дейт го. Болор бала башынан дегендей. Минип жанагы жаш бала чапкан экен го, ой. Дырылдап. Желаниясы менен кетти го, жерди чертип.